6 айдын ичинде салык кызматы тарабынан мамлекеттик бюджетке 46 миллиард 969 миллион 200 миң сом көлөмүндө салыктар жана төлөмдөр жыйналды. Бул тууралуу маалымат жыйынында экономика жана финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Ильяс Иманбетов билдирди. Анын айтуусунда белгиленген план 105,8% аткарылды же 2 миллиард 579 миллион 900 миң сомго ашыгы менен аткарылды. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу салыктардын жана төлөмдөрдүн түшүүсү 13 миллиард 376 миллион сомго көбөйүп, өсүү ыргагы 139,8%ды түздү. Анын ичинде республикалык бюджетке 37 миллиард 817 миллион 800 миң сомдун салыктар түшкөн. Аткаруу 105,3%ды түзгөн же 1 миллиард 891 миллион 800 миң сомго ашыгы менен аткарылган. Өткөн жылдын 6 айына салыштырмалуу салыктар жана төлөмдөрдүн түшүүсү 11 миллиард 162 миллион 800 миң сомго көбөйүп, өсүү ыргагы 141,9%ды түздү дейт ал. Салык кызматынын төрагасы кошумчалагандай, жергиликтүү бюджетке 9 миллиард 151 миллион 500 миң сом түштү. План 108,1%га же 688 миллион 300 миң сомго ашык аткарылды. 2020 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу түшүү 2 миллиард 213 миллион 300 миң сомго көбөйдү же өсүү темпи 131,9%ды түздү. Былтыркы жылы ушул маалга салыштырмалуу бизде 13 миллиардка көп чогулду коюлган план тапшырмалар. Ал эми жылдын аягына чейин бюджет 96 миллиард 700 миллион сомго коюлган пландык тапшырмалар. Ошол бүгүнкү күндө 47 миллиардын аткардык. Жылдын аягына чейин ушул коюлган прогноздук тапшырмаларды аткарабыз деп бүгүнкү күндө аракет жасап атабыз жана аткарганга бардык мүмкүнчүлүктөрүбүз бар.